Азыр соц тармактардын баарын уудуу кылып эки тарап болуп чабышып, анан чыр аягына чыкпай турган феминалия тууралуу учкай кеп кылсак. Аялдардын укугун коргондордун көтөргөн лозунгтарына карасаң, таптакыр башка маани. Анда сөз башынан болсун. Алгачкы жолу Гапарайтиев музейинде мен ичеги жууганга каршымын, мен чай куйбайм, мен төрөбөйм, келин бул кулчулук деген лозунг менен чыгышкан. Анда да кыздардын жылаңач денесин көрсөтүштү эле. Бул музейдеги көрүнүштү коомчулук терс кабыл алып, музей директору Мира Жаңгарашева кызматтан кетип кутулган. Экс-президент Роза Отунбаева музейдеги көрүнүштү айылдан келген мырктар түшүнбөйт деп, бул деген искусство деп баш оту менен жылаңачтар тараптык экенин көргөзгөн. На сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. И болбойт ошондой. Эми муну менен биз жылаңачы менен ичеги жуубаган, чай куйбаган, төрөбөгөн, келин болбогон бул искусство болуп эсептелип калаарын билдик. Музейдеги искусство бүткөндөн кийин экинчи искусство башталды. Мурда Роза Отунбаева айткан мырк деген сөзүнөн кийин ага улай эле андан жаман сөздөр пайда болду. Андай лозунгтарга сын айтканга да оозуң барбайт. Калган лозунгтары деле кыргыздын менталитетине туура келбеген уят сөздөр менен жазылганына күбө болуңуздар. Эми эске сала кетчү нерсе, бул чуулганды көрсөтмө жүрүштөрүнүн биринчисинде мырк деген сөз колдонушса, бул эл ичинде жаргон деп аталчу сөгүнгөн сөздөн расмий терминге айланып бараткан мырк лозунг болуп экинчи иретта колдонулганы ойлондурат. Өкүнүштүү, мырк демекчи феминалисттерди колдоп сүйлөп жаткан адамдардын же саясатчылардын өзүн ата-энелери айылдан эле төрөп, чоңойтуп шаарга келишкенин унутушканбы? Демек булар айылда калган ата-энеси, бир туугандарында мырк деп айтып жатышкан жокпу? Бул феминалисттер аялдардын укугун коргомуш болуп, кыргыз элин, башка элдин адамдык сапаттан айрыла турган жат көрүнүшүнө жетелеп жатканын байкаса болот да. Ырчы репер Татаулан феминалисттердин митингине келип, журналисттердин суроолоруна мен Гапарайтиев музейиндеги жылаңачтанган аялдарды колдобойм деп жооп берип жаткан учурда, артында лозунг көтөрүп турган кыз жылаңачтанбасак, бала кайдан пайда болот деп суроо берип жатканын көрсөңүз болот. Биздин музейде изобразительное искусствода өткөргөн негизи акция бул өтө туура эмес көрүнүш болгон. Себеби кыргыз кызы эч качан жылаңачтанган эмес. Жылаңачтанган да болбойт. Бул уят нерсе. Мына жана эле уят деп кыйкырдыңар. Кандай дейсиз? Бала каяктан пайда болот, жылаңачтанбаса кыргызстан. Кечиресиз, бул деген сырдуу дүйнө. Бала каяктан пайда болоорун ар бирөөңөр билесиз. Бирок ушунчалык каршысыз, аялдын укуктарына каршысыз. Жок, уксаңыз, бала кайдан пайда болот менен укуктарга каршы деген бул эскери бир суроо болуп атат да. Провокация болуп атат. Себеби музейден пайда болмок. Бала кайдан болот? Бала албетте эненин курсагынан пайда болот. Туурабы? Ассаламу алейкум, мени сүйгөн халкым. Эне тилге салыштырган барбы жерде ал. Каза албайсың, таба албайсың. Жүрөгүңө каттым. Чалып сүйлөп көнгөнүңдөн тилиңди жукарттым. Мен баягы эле жигитмин, кийип жүргөн маска. Татаулан менин атым, турак жай кабак. Жүрөм мен араң арда жеңил басып чарчабай. Маршруткадан орун эле бең аягын тандамай. Көрүп жүрөм не болду? Билип жүрөм неге? Мен кичине кеңеш айтсам кек сактабай ичиме. Өзүм эле көрүп турган айткан нерсе ичимде. Эң өкүнүштүү ушундай жагдай болуп жатканына. Эми буга улай эле мен ичеги жуубайм дегендерге дагы бир мисал, бул жүрүштөгү кыздарды карап турсаң белгилүү болот. Алар ичегинин өзүн жанынан көргөн эмес болуш керек. Ичеги дагы жууп көрбөгөн булар. Анан каяктагы аялдын укугун коргомок эле.
Дагы бир жагдай. Аялдардын укугун коргойбуз деген калп чакырыкты колдогон саясатчыларга таң каласың. Алар адаттагы эки жүздүүлүгүн же жеке позициясын билдире албай, Борбор шаарыбыздагы өчпөс оттун өзүнөн феминалисттерди кармап кеткен милиция кызматкерлерин күнөөлөп, бийлик өкүлдөрүн сындаганын кандай түшүнсөк болот? Же бул коргогучтардын колундагы плакаттарын окуй албай, окуса да көрмөксөнгө салып олтурушабы? Мына ушул кызыктырат. Бийликтегилер деле ойлонушса болот да. Алар аялдардын укугун коргогон деген калп чакырыкка алданып, ал жерде кандай лозунгтар колдонуп жатканын кабары жок. Же биздин каада салтыбызга доо кетип жатканын ойлонгон атка минелерибиз жок өңдү. Айтмакчы, саясатчылар элдин тарыхын талкалап келечегине балта чапкан. Алар үчүн бүгүнкү күкү жашоо эле керектей мамиле кылышат. Такыр эле ойлонушпайт. Биз кыргыздар дагы аялдардын укугун сыйлайбыз, коргойбуз, колдойбуз. Бирок жылаңачтанган аялдар эмес, ата-энесине, балдарына чай куюп берген, ичеги жууп, тамак бышырып, аларга кам көргөн аял затын төбөбүзгө көтөрүп сыйлап өтөбүз бул жашоодо. Бирок андай кыла албаган феминалисттер силер жаткан өлкөңөргө барып, эркегиң менен, кызың менен үйлөнүп алып, силерди колдогон саясатчыңарды өкүл ата, өкүлүнө кылып алгыла да жүрө бергиле. Бирок мындай атоого көңүлү барбайт. Бирок атабайын десең, аргасызсың. А кыргыздарда, Кыргызстанда кыздын 40 чачуулуу деп төркүнүнө келеби, же башка жагына барабы, сыйлап урматтап алып. Феминалисттер мындай сыйдан башкасыны билбесе керек. Демек, феминалисттер дагы кыргыздардын аялынын укугун коргойбуз деп калп чакырык менен батыштын акчасын азгырылдыбы? Биздин улуу тарыхыбызды, аялдарга болгон сый урматыбызды, колдообузду жокко чыгаргысы келдиби? Мына ушул биздин жүрөгүбүздү оорутат. Эми бийлик өкүлдөрүнө кайрыларыбыз. Силер дагы эсиңерге келгиле. Улуу тарыхыбыз, илгертен келаткан ата-бабабыздын аялдарга болгон сый урматын, колдоосун жокко чыгарбай, мына ушул азыркы өсүп келе жаткан жаш муундарга туура жол көргөзгүлө. Батыштын саясатыны биздин салт санаабыз, биздин үрп атадыбыз бар улуу кыргыз элине алып келип көргөзбөгүлө. Эгер көргөзө тургандар болсо, албетте чара көрүлсүн. Феминалисттерди эмне дейбиз буларга? Акылыңарга келгиле. Өзүңөрдү карап көргүлө. Биз кыргыздар аялдарды коргойбуз дагы, колдойбуз дагы. Биз аял затын төбөбүзгө көтөрүп, бул жашоодон өтөбүз. Биздин улуу муундар дагы, бизден кичүү муундар дагы буну аңдап алышсын.